азыркындай туугандашкан система, кландар, уурлар, мамлекеттик тоногондор парламенттен эч качан орун албаш керек. Но, к сожалению, из-за большой коррупции во власти, в правительстве, среди чиновников мы не смогли это реализовать. Коррупция бандитизмдин каардуу душманы. Коррупция менен күрөшөбүз деген убада алдыдагы шайлоого аттанган партиялардын арасында эң моодалуу сөзгө айланды. Буга чейин чечүүчү кызматтарда туруп жоя албай, тескерисинче өздөрү кошо аралашып кеткен терс көрүнүштү эми жоёбуз деп көпүлдөп, элдин кулагына жагымдуу сөздү айтып жатышат. Эң кызыгы, ошол коррупцияны жеңебиз деп программасына коо сөздөрдү жазып алган партиялардын катарында талапкер болуп аттангандардын дээрлик 80-90% 2010-2015 жылдары парламентте депутат болуп отургандар. Бул коррупция менен кандайча күрөшөт алар? Кандай планы бар өзүнүнчү? Кайсы жактан булагын финансы булактарынан? Же эмне бул биз реформа деп туруп эле аттарын өзгөртүп коюп кайра күрөшө береби? Эмне менен ким күрөштү азырчы мына? Президент баштаган мунучу, ким колдоп койду? Ошол эле закондордун жоопкерчиликти күчөткөн бир мыйзам долбоорун алып келген болдубу? Же алар ушулар түшүнөбү азыр кайра келаткан бир топ депутат кандидаттардынчы? Анан эми ушу Атамбаев айтканда 120 чемкириктен 88 келип атат. Анын ичинде коррупционерлер бар. Кайра эле ошол мамлекеттен, элден жеп алган акчаларын азыр кайра кичине таратып туруп, кайра келип отуруп, кайра ошол тескери жаман иштерин улантканга аракет кылгандар бар. Коррупция менен күрөш деген сөз көп айтылат, бирок аткарылбайт. Мындай убадалар айтыла берип, элдин аң сезимине ишке ашпаган кыял сыяктуу сиңип калгандай. Жемкорлукка аеосуз күрөш жарыяланган 2018 жылдан тарта кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине коррупцияга, кызматтык кылмыштарга байланыштуу 6541 сотко чейинки өндүрүш иштери катталган. Анын ичинен 1576 кылмыш иши боюнча тергөө аяктап, 965 гана соттук кароого өткөрүлгөн. 648 адам сот жообуна тартылган. Мамлекетке келтирген зыяндын өлчөмү 2018 жылы 3 миллиард 209 миллион сом зыян келтирилген. Анын 2 миллиард 149 миллион 735 миң сому өндүрүлгөн. 2019 жылы 9 миллиард 734 миллион 526 миң сом зыян келтирилген. Анын 3 миллиард 144 миллион 853 миң сому өндүрүлгөн. 2020 жылдын 8 айында 706 миллион 419 миң сом зыян келтирилген. Анын 532 миллион 99 миң сому өндүрүлгөн. Кыргызстанда соттор тарабынан 2,5 жылдын ичинде кызматтык же коррупциялык кылмыштарды жасагандары үчүн 648 адам сот жообуна тартылды. Аталган адамдар тарабынан соттун өкүмдөрүнүн негизинде 344 миллион 519 миң сом өндүрүлгөн. Мамлекетке келтирилген 13 миллиард сомдон ашуун зыяндын болгону 6 миллиардка жетпеген акчасы өндүрүлгөн. Калган иштер ар кандай себептер менен токтотулуп, же чечим чыгаруу создуктурулуп отуруп, акыры жабылып калышы мүмкүн. Туруктуу коррупциялык схемалары бар делген мамлекеттик органдардын ичинен биринчи орунда мамлекеттик сатып алуулар болсо, экинчи орунда укук коргоо органдарынын кызматкерлери. Мамлекет укук коргоо органдарында иштеген кызматкерлерди жемкорлуктан арылсын деп бардык шарттарды түзүп берип жатат. Мугалимдер менен дарыгерлерге турак жай ипотекалык насыя аркылуу берилсе, ал эми алар бекер турак жай менен камсыз болгон. Бирок ага карабай дал ушул орган кызматкерлери терс адаттарынан арыла албай келет. Аларга карата нааразылыктар күч алган учурда маяна аз деген жүйө келтиришет. Айлык аз болсо кеткиле да. Башка эч таган иштейт. Айлык аз болуп, пенсия билесиңер орточо айлык канча экенин. Мугалим кесе көтөрдүк. Врачтар билесиңер. Башканы айтпай эле коеюн. Мүмкүнчүлүк чектеген адамдар канча экенин билесиңер. Пособие канча экенин билесиңер. Балага берилген. Айлык аз деп алан баардыгын коррупция болуш керекпи? Мына барсаң, светке, электр энергияга төлөгөн ким? Аймай, пенсионер, айылдакы колун жок киши төлөйт. Дал ушул колу таза эмес аткаминерлерден арылуунун жолдору изделип, ар кандай мамлекеттик долбоорлор иштелип чыгып келет. Бул аптадагы Коопсуздук кеңешинин жыйынында коррупцияга каршы күрөшүү жана анын себептерин жоюу боюнча мамлекеттик стратегиянын 2021-24 жылдарга карата жаңы долбоору талкууланды. Анда 82 конкреттүү антикоррупциялык чара иштелип чыккан. Эң олуттууларынын бири коррупция жолу менен алынып, чет өлкөгө чыгарылган финансылык каражаттарды аныктап, кайра кайтаруу механизмдерин өркүндөтүү.
салык жана бажы төлөмдөрүнүн жол жоболорун фискалдаштыруунун электрондук тутумун ишке киргизүү, санариптик Кыргызстан концепциясын толук ишке ашыруу жолу менен коррупцияны пайда кылчу факторлорду азайтуу, укук коргоо тутумун санариптештирүү аракеттери акырындык менен ишке ашырыла баштады. Прокуратура органдарынын бардык түзүмдүк бөлүмдөрүндө атайын видеотехникалык жабдуулоо иштери жүргүзүлгөн. Учурда прокуратура органдары башкы прокуратура менен бирге 72 регионалдык түзүмдөн туруп, түзүмдөрдүн бардыгында санариптик видео байкоо камералары орнотулуп, видео регистратор жана атайын мониторлор менен жабдыкталган. Бул долбоор да адаттагыдай кагаз жүзүндө калбайбы деген кооптонуулар арбын. Себеби коррупция менен аеосуз күрөш жарыяланганына 2 жылдан ашты. Ушул күнгө чейин олуттуу өзгөрүүлөр дээрлик байкалбайт. Азыр эми президент дагы ушу коррупция менен чечкиндүү түрдө күрөшкүлө деп дагы мына катуу тапшырма коюп атат. Бирок ошолордун бардыгына мына прокуратура, сот органдары, Финпол жана башка АКС толгон токой жанакы органдар жакшылап президенттин тапшырмасын эмнегедир аткарбай атат. Ошон үчүн мына шайлоо мезгилинде оппозициялык көз караштагы талапкерлер сындап атат. Президентти ошондой бир оор абалга калтырып атат. Коррупциядан арылуу үчүн эң оболу колу таза эмес кызматкерлерден арылуу зарылдыгы курч турат. Болбосо жемкорлор өздөрү менен өздөрү күрөшпөйт. Санариптештирүү аракети башталган күндөн бери анын ишке ашпай жатканынын себебин мамлекет башчы тиешелүү кызматкерлердин каалоосу жоктугунан көрөт. Мына каршылык көрсөттүңөр. Биринчи баштаган дээрлик бардык мамлекеттик органдар каршы көрсөттүңөр. Бул факта. Мына бир эле мисал айтайын. Түндүк электрон системасын басышка кир десем кирбедиңер. Ушерге алып келип коскиңиз карап нече кирбейсиңер, сөгүш берип атып, эскертүү берип атып, артыңардан колап жүрүп атып киргиздик. Кийиңер бул кандай эффект берет? Ошо министерство ведомство ишин бул кандай оңой турганда анализ болгон эмес. Мына бажы системасы, салык системасы, ур токмок менен киргизип атышат. Коррупция менен күрөшүүдө жарандардын да колдоосу маанилүү дейт мамлекет башчы. Жемкорлукка шектелип кармалгандарды алгач мамлекетке келтирилген зыяндарды кустуруп, андан соң жазалоо зарылдыгы айтылууда. Коопсуздук кеңеши тарабынан сунуш кылынган антикоррупциялык иш-чараларды тийиштүү түрдө аткарбагандыгы үчүн бир катар мамлекеттик органдардын жетекчилери катуу тартип жоопкерчилигине тартылган. Элеген кызмат ордуна сиңирген эмгегине карабастан коррупциялык иштерге аралашкандыгы далилденсе, эртеби кечпи эң катуу жоопкерчиликке тартылат. Мамлекеттин элине себенин байгыз келгендерди жазалоо бул элдин талабы мына ушундай. Мамлекеттик органдан бардык коррупцияларга деген мына маселе коюп атат, талап да ушундай болот. Бул мурунтан болуп келген, бирок азыр мына шайлоодо бул маселе да күчөдү. Коррупция менен күрөшүүнүн стратегиялык планы ар бир президент алмашкан сайын иштелип чыгат. Бирок анын олуттуу натыйжасын көрө элекпиз. Дал ошол стратегия жарык көргөн жылдары мамлекеттик чечүүчү кызматтарда эмгектенгендердин көбү шайлоого шымаланып аттанып жатышат. Ошол кезде натыйжа чыгарбагандар эми коррупция менен күрөшөрүнө ишенүүгө болобу? Атүгүл айрымдарына коррупция беренеси боюнча кылмыш иштери да козголгон. Азыркы талапкер катары катталгандардын 200дөн ашуунунун соттуулугу жоюлган, дагы 50дөн ашууну соттуулугун алдыра албай келет. Мээрим Ташыбекова, Талант Рысов, 7 канал, Жумалык.